Кайырлуу күн окуучулар, каалайсыңдар? Бүгүн сендермен биз слив сурактарында келип жүрген улуттук бирыңгай тестилөөдөгү хит 10 суракты талдайтын боламыз. Бизбен бирге болуңуздар. Видеону соңуна чейин көрүп, видеону лайк басып, комментарий жазууду унутпаңыздар. Биогоспен бирге болгондарыңыз үчүн көп рахмет. Биз онда баштайык. Биринчи сурагыбыз: ядросу калыпташпаган агзалар. Антиттер, эвкариоттар, прокариоттар, жануарлар, өсүмдүктөр. Сиздерде мына жакта ссылка файл чыгатын болот. Сол файлдан сурактарды карап талдап отсоңуздар болот. Бизде ядросу калыпташпаган агзалар прокариоттар, яғни С жоопты белгилейбиз. Экинчи сурагыбыз: өзүн өзү кортууду автолизди жүзеге асыратын органоид. А. Пластиттер, Б. Вакуоль, С. Лизосома, Д. Ядро, Е. Рибосома. Бул жерде өзүн өзү кортуу, яғни автолиз процесси жүрөт, лизосомада жүрөт. Лизосома деген жоопто белгилеңиздер. Нагызыбытта келген болса. Кеттик, келесі сурагыбыз: тунгуюктун жапырагында болатын негизги улпа кандай улпага жатады? Кор жинаушы, суу жинаушы, корганыш, аба жинаушы, без жинаушы. Тунгуюктун жапырагында болатын негизги улпа ол суу жинаушы болуп табылады. Кеттик, келесі төртүнчү сурагыбыз: адам мен жануардын негизги кордагы көмүр суы кандай? Адам мен жануардагы негизги көмүр суу хитин, муреин, асеин, гликоген, актин. Адам және жануар дейтін болса, значит гликоген деген жоопту белгилейбиз. Жауабы Д болады. Кеттик, келесі бесинчи сурагыбызды окуйук. Ретсиз полимерлер: А. Нарыуыз, Б. Целлюлоза, С. Крахмал, Д. Муреин, Е. Хитин. Ретсиз полимер болса, ол нарыуыз болуп табылады. Нарыуыз деген жоопту белгилейбиз. Кеттик, келесі алтынчы сурагыбыз. Жапырактын жүйкеленүүі торлы өсүмдүктер: жол желкен, емен, бидай, пияз, лала-гүл. Жапырактын жүйкеленүүі торлы болса, емен деген жоопту белгилейбиз. Кеттик, келесі жетинчи сурагыбыз. Кызыл ийектен чыгып туратын тис бөлүгү аталады. Калай? Тис жеги, тис каптамасы, ит тис, азу тистер, пульпа. Кызыл ийектен чыгып туратын тистин бөлүгү аталады тис каптамасы деп. Сегизинчи сурагыбызды окуйук. Булшукет нарыуызы кандай? Асеин, коллаген, эластин, фибриноген, миозин. Булшукет нарыуызы миозин деген жоопту белгилейбиз. Тогузунчу сурагыбыз. Суда эримейди, жолду нашар өткүзөдү. А. Көмүр суу, Б. Май, С. Нарыуыз, Д. ДНК, Е. РНК. Суда эримейди және жолду нашар өткүзөдү десе, биз майларды белгилейбиз. Өздөрүңүз билетиндей, майларды бизде олар суда эч качан да эримейди және де жолуду да өткүзбейди, нашар өткүзөдү жолуду. 9. Келесі 10-шы сурагыбыз. Буын аяктылар типине жатады. А. Шыбалшаң, Б. Өрмекші, С. Кандауыр, Д. Теңиз жулдузу, Е. Теңиз кыяры. Бул жоопка сиздерге ойлонууга 10 секунд убакыт берейин. Дурус жообун сосын айтам. Ойлонуп көрүңүздөр. Бизде буын аяктылар типине жатады, ол өрмекші. Окуучулар, бизбен бирге болгондарыңызга көп рахмет. Видеону лайк басып, тиркелүүнү унутпаңыздар. Бизбен бирге болгондарыңызга көп рахмет. Сау саламатта болуңуздар. Келесі жүздескенче. Келесиде кандай тақырыпты чыгаруу керек, немесе кандай сурактар сизди мазалайды, кандай тақырыпта кыйналасыз, сону комментарийге жаза кетиңиз. Биз сол видеону чыгарууга тырышабыз.